İslam madaniyatının артқа тартқан түшүнүктөрдөн бирөөсү тагдыр, арабча кадар түшүнүгү. Бул Кудай тарабынан биздин бешинебизге жазылган, кааласак да каалабасак да анын чегинен чыкпай жашап өтүүгө мажбур болгон жүрүм-турумдардын, кыймыл-аракеттердин бүтүндүгү деп түшүнөбүз. Дагы жөнөкөй тил менен айтканда, Кудай кандайдыр бир сценарий жазган, адамдар өмүр бою кааласа да каалабаса да ал сценарийдин чегинен чыкпай жашап өтүүгө милдеттүү деген түшүнүк тагдыр деген аталыш менен биздин аң сезимибизге терең отурукташкан. Ислам теологиясына, шариятына бул түшүнүк толугу менен карама-каршы келет. Буга далил катары төмөндөгү бир-эки нерсени далилде айтып өтүү мүмкүн. Куранда биздин жаратылыш максатыбыз катары бул дүйнөдө кандай амал жасап өтүүбүз айтылат. Тактап айтканда, биз жакшы адам болуп жашап өтсөк, Кудайдын алдында сый-урматка татыктуу болобуз, жаман амалдарды кылып жашап өтсөк, Кудайдын азабына калабыз деген сөз. Бул тууралуу Куранда нечендеген аяттар бар. Негизи эле Курандын жалпы маңызы ушул түшүнүктү берет. Демек, бул деген сөз адам бул дүйнөдө жакшы амалдарды дагы, жаман амалдарды дагы кылууда эркин түрдө тандайт деген сөз. Демек, тагдыр түшүнүгү туура эмес. Анткени Кудай бизди эркин жашап өтүүгө, эркин тандообуз менен же жакшы же жаман амалды жашап өтүүгө мүмкүнчүлүк берип жараткандыгына караганда, Курандагы далилдер муну айтып атат. Анда биздин кыймыл-аракеттерибизди Кудай чектебейт, бешенебизге жазбайт, ал бешенеге жазылган нерселердин чегинен чыкпай жашап өтөт деген түшүнүк ислам теологиясына жат. Экинчиден, ушул аргументке каршы адатта сыноо деген аргументти кайра эле айтышат. Тактап айтканда, Кудай атайы бир оор күндөрдү, бактыкаралыкты, мисалы кедейликти, балким майыптыкты берүү менен адамды сынайт. Бул алардын сыноосу деп. Албетте, бул түшүнүк дагы исламдын принциптерине толугу менен карама-каршы. Биз Куранды жакшылап окушубуз керек. Маанисине, терең маанисине сүңгүп кирип окушубуз керек. Бул жерде Кудайдын сыпаттарынын ичинде эң алдыга чыккан, башка сыпаттарын дагы мондай каптап кеткен эң белгилүү сыпаты катары анын мээримдүү жана ырайымдуу сыпатын көрөбүз. Тактап айтканда, Кудайдын башка сыпаттарынын баарынан алга озуп чыккан сыпаты бул мээримдүү жана ырайымдуулугу. Эми сиз ойлонуп көрүңүз. Чексиз мээримдүү жана ырайымдуу зат бир кишини майып кылабы атайлап? Бир кыз баланын бактысын карагылабы же бирөөгө өмүрү жарыбаган бир тагдыр береби? Кедейлик береби? Ушун менен Кудай сынайбы? Курандагы тагдыр деген термин өлчөм, кылдат, эсеп деген мааниге келет. Мисалга Камар сүрөсүнүн 49 аятында. Бул аятта Кудай бардык нерсени белгилүү бир кадар менен, тагдыр менен жаратты деген маани чыгып атат. Бул жерде тагдыр, кадардан максат бардык нерсени өтө кылдат эсептелген бир өлчөм, эсеп менен жаратты деген сөз. Биз айлана чөйрөгө bir көз салып көрсөк, куулуштарга bir көз салып көрсөк, укмуштай гармонияны көрүүгө мүмкүн болот. Бул аяттан биз түшүнө турган нерсебиз ушул гана. Курандын негизиндеги тагдыр түшүнүгү эч бир учурда адамдын кыймыл-аракетин чектеген, аны детерминациялаган маанини бербейт. Андай боло турган болсо, Кудай биздин кыймыл-аракеттерибизди баштан эле белгилеп, детерминациялап кое турган болсо, акыретте бизди сен жакшы адам болдуң же жаман адам болдуң деп сурак жоопко тартканга моралдык укугу болбойт болчу. Куран-ы Каримдин маанисин окуп үйрөнүү, акыл калчоо эбегейсиз мааниге. Бир адамдын диний түшүнүгүнүн калыптануусунда анын Кудай түшүнүгүнүн калыптануусу эң башкы ролду ойнойт. Андыктан биз Курандан эң алгач биз ишенген Кудай кандай Кудай? Анын табияты кандай? Кайсыл нерселерди жакшы көрөт, кайсыл нерселерди жаман көрөт? Эмнени кылат, эмнени кылбайт? Принциптери кандай? Бул нерселерди окуп түшүнгөнүбүздө бул айткандарым бир аз дагы түшүнүктүүрөөк болот деп ойлойм. Демек, бир адамдын бай же кедей болушу, бир жаш улан кыздын келечекте бактылуу же бактысыз болуп калышы, бир адамдын оорукчан болуп калышы же балким майып болуп калышы, Кудай анын бетин ары кылсын, адамдын жеке тандоосунда, жеке кадамдарынын, кылгандарынын гана бир жыйынтыгы катары көрүү туура болот. Бул айткандарымды негизинен Куран-ы Карим,
ислам философтору дагы ырасташат. Маселе ушунчалык жөнөкөй болсо эмне үчүн тагдыр түшүнүгү анда бизге ушундай туура эмес болуп калыптанып калды деген суроо келиши мүмкүн. Тарыхта тагдыр түшүнүгүн атайы саясий күчтөр өздөрүнүн туура эмес кадамдарын, элге кылган кыянатчылыктарын жаап жашырууда аны мындай туура бир кадам катары, өздөрүнүн бир туура эмес кадам катары көрсөтпөй жаап жашырууда колдонгон. Албетте, бул биздин бир гана диний жашоо тарихибизде эмес, жашообуздун дээрлик бардык жаатын артка тарткан, талкалаган түшүнүк. Сөзүм куру болбош үчүн тарыхтан бир-эки мисал бере кетейин. Тарыхта тагдыр түшүнүгү биринчи жолу кудум бүгүн түшүнгөндөй мааниде качан калыптанган? 4-чү халифа Азирет Алиден Абу Суфьяндын уулу Муавия бийликти төңкөрүш жолу менен тартып алган. Тартып алганда ага чейин жакшыбы жаманбы белгилүү бир ыраттуулук менен шайлоо менен бийлик алмашуу жүрүп келгендиктен элде мындай бир толкундануу пайда болгон. Ушинтип басып алса деле боло береби, бул мындай исламдын принциптерине каршы келип калбайбы деген бир толкун күчөп чоңоюп келаткан Абу Суфьяндын уулу Муавия сезип, ушундай бир түшүнүк пайда кылган. Аны дагы мындай ойдон чыгарылган хадистер менен далилдеп туруп, хадистерди далил көрсөтүп туруп, ушундай бир түшүнүк ортого чыгарган. Менин силерге халифа болуп, башчы болуп дайындалып калышым менин тагдырым, силердин мага баш ийип, мага каршы келбей, баш көтөрбөй жашашыңар силердин тагдырыңар. Эгер мага каршы келсеңер, силер Кудайга каршы келип калган болосуңар деген түшүнүктү айткан. Бул ислам тарыхын нугун белгилеген маанилүү окуялардан бири. Бул кадамдын кесепетин ислам дүйнөсү ушул күнгө чейин тартып келет. Бул тагдыр түшүнүгү көрүнүп тургандай толугу менен саясий максаттарга кызмат кылган, ислам теологиясынын менен негизинде эч кандай бир байланышы, жакындыгы болбогон бир түшүнүк. Так ушундай эле түшүнүк Умар бин Абдулазиз, Умардын уулу Абдулазиз адилеттүүлүгү менен таанылган амирлердин, башкаруучулардын бирөөсү. Бул киши дагы өзү жашап жаткан кезде мамлекет башкарган, мындайча айтканда. Ошол тийиштүү доордогу байларды секин мондай кысымга ала баштаган. Караса, кыскасы байлар өздөрүнчө бир эрежелерди куруп алып, кедейлерди эзип кыйнап, акчанын, мамлекеттик акчанын 4/3 бөлүгү өтө аз бир катмардан эле колунда айланып калган байлардын. Умар бин Абдулазиз аларды чакырып айтат: "Мен билем, силер мамлекеттин акчасынын 4/3 бөлүгү туура эмес, арам жолдор менен силердин эле колуңарда бири-бириңерге өтүп айланып атат. Силер өзүңөр муктаж болгонун алып калып, ашыкчасын кедейкен баалга адилеттүү кылып таратып бересиңер" деп шарт коет. Кыскасы, ал учурдун байлары менен Умар бин Абдулазиздин ортосунда айыгышкан бир күрөш башталат. Натыйжада Умар бин Абдулазиздин жеңилүүсү менен бул күрөш аяктайт. Ал байлардын бир аргументи бар эле: биздин бай болушубуз Кудайдын тагдыры, булардын кедей болушу да Кудайдын тагдыры деген. Жакынкы тарыхка келе турган болсок, кудум ушундай эле көрүнүш жаңылбасам 1991-жылы Меккеде катталган. Билесиздер, ажылык сапарга барганда ритуалдардан бирөөсү шайтанга таш атуу. Кыскасы, шайтанга таш атууга өтө чоң талпа менен адамдар баратканда күтүүсүздөн жолдун алды кесилет. Себеби белгилүү бир коридор ачыш керек эле, ал жерден араб шахзадасы өтүш керек болчу. Агымды туура башкарбагандыктан жолдун алды тосулганда, расмий билдирүү боюнча 1600 ал эми бейрасмий билдирүү боюнча 6000ге жакын ажы тебелендиде калган. Ошентип жан берген. Эң кызыгы, тийиштүү тараптардан бул окуяга байланыштуу түшүндүрмө Кудайдын тагдыры экен деп берилген. Бул түшүнүктүн курбандыктарын биздин коомчулуктан да көрүүгө мүмкүн болот. Мисалга, кызын эрте күйөөгө берген ата-энелер окутпай туруп, түшүнүгүн өстүрбөй туруп, турмуштун оош кыйыштарынан жыгылбай өтүп кете турганчалык бир мындай тиричиликке бышпай туруп, кызын эрте күйөөгө бербирди деген бир чин түшүнүк бар. Ушул түшүнүккө жеңилип, мисалы эртелеп кызын күйөөгө берет. Же болбосо кандай кызыкчылыктар ойнойт кээде. Биринчи, ата-энелери сүйүшөт, анан куда болобуз деп туруп, бири-бири менен ыркы келишеби, келишпейби, түшүнүшөбү, түшүнүшпөйбү, балдар менен кыздарын үйлөп салат мисалы. Натыйжада ыркы келишпей ажырашышат, ортодо балдар калат тилекке каршы. Анан биз так ушул мындай кара күндөр келгенде, айла калбай калганда, балам, бактысыз балам, бешенеси шор балам, тагдырың ушундай экен да, багың кара экен деп туруп, диний бир түшүнүк менен анын үстүн жаап коебуз. Чындыгында
Кудагыйды жакшы тааныш керек, шашылбаш керек. Баланын дагы, кыздын дагы аң сезимин өстүрүш керек, окутуш керек, тиричилик кылып кете ала турган бир жөндөмгө келгенде, ушундай бир бышып жетилгенде үйлөш керек деген түшүнүктөргө эгер көңүл бурсак, буларга кылдат турсак, ажырашуулар аз болот. Демек, бул деле тагдыр эмес, адамдын колундагы нерсе. Бир адамдын бай же кедей болушу толугу менен ошол өлкөнүн саясий кыймылы, экономикалык абалы, балким коомдук эрежелери гана белгилейт. Муну эч кандай Кудайга шылташтын кереги жок. Кудай бир адамды кедей кылып, майып кылып, бактысын кара кылып, тез ажыраштырып, андан ырагат албайт. Так ушундай эле саясий мааниде да кетирилген каталардан, шалакылыктардан улам пайда болгон жоготуулар, мисалы жашоо стандарттарынын төмөндөшү, балким кан төгүүлөр, уруш, мушташ, талаш, жоготуулар ар түрдүү. Буларды дагы Кудайдын тагдыры экен деп үстүн жаап коюш туура эмес. Көрүнүп тургандай, саясий мааниде адамдардын кетирген катачылыгынан улам гана болот булар. Демек, ар бир адам өзүнүн жашоосу, турмушу үчүн күрөшүш керек, жашоо стандартын жогорулатыш үчүн бардык мүмкүнчүлүк Кудай тарабынан берилген. Кудай эч кандай бешенеге жазып, тагдырын чектеп, аны кааласа ушул кара күнгө барасың дегендей бир детерминацияга жол бербейт. Кудай пендесине жакшылык, рахмат тартуулоого гана кызыктар. Балким жыйынтыктап ушул нерсени айтканга мүмкүн болоттур. Ар бир адам өзүнүн тагдырын өзү жаратат. Андыктан келиңиздер, жашоо стандартты жогорулатууга, өзүбүздү өнүктүрүүгө, рахат алып жашоо үчүн колубуздагы бар болгон бардык мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, рахат алып жашаганга аракеттенели. Аман болуңуздар.